Assalamu алейкум мекендештер. Баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Бүгүн Америкада 19 октябрь. Көчө күнү биз Колорадо штатынын Денвер шаарынан жүк алып, азыр Саус Дакота деген штатка жүк жеткизип бартабыз. Азыр мен Небраска деген штаттамын. Небраска штатында күн абдан сонун тийип турат, бирок эшикте катуу шамал болот. Ошого жараша мен бүгүн дрон учурганга мүмкүнчүлүгүм жок экен. Анан эшикке чыгып видео тартканда шамалдын кесепетинен үндөр угулбай калышы мүмкүн. Анан мен анча мынча убакыттын пайда болушуна жараша сиздерге бир видео тартуулайын деген оюм бар. Бирок бул видео кыска болбойт, узун болот. Анткени биздин көп мекендештер айтат, кыска видео тартсаң көргөнгө жакшы деп. Кыска видео менен көп маалыматты бере албай калабыз, достор. Бүгүнкү видеодо грин карта жөнүндө сөз болот. Азыр оюн жүрүп жатат, 9 ноябрда аяктайт. Биз мурда өзүбүздүн каналыбызда жиликтеп 4-5 видео чыгарсак грин карта боюнча, бөлүп бир теманы алып эле ошол тема боюнча видео чыгарсак, бүгүнкү видеодо биз грин карта деген эмне деген суроодон баштап Америкага грин карта утуп келгенге чейин ар кандай темалардагы видеону даярдайлы. Анткени мекендештер мындай да, грин карта оюну жүрүп жатканда бул дүйнөлүк масштабтагы оюн болгондуктан ар бир өлкөнүн блогерлери өзүнүн өлкөсүндө жашаган мекендештерине арнап көптөгөн видеолорду чыгарат грин карта боюнча. Бул грин карта деген эмне, кантип ойнош керек, кантип Америкага келиш керек деген темаларда. Анткени алар чыгарган маалыматтар өлкөсүндө жашаган мекендештерине көп пайдасын тийгизет. Экинчи себеби өзлөрүнүн каналынын өсүшүнө пайда алып келет. Анткени бул грин карта суроосу жана айткандай дүйнөлүк масштабта болгондуктан, дүйнөдө жыл сайын 14-15 миллион киши оюнга катышып кызыккан үчүн бул кызык маалымат болот. Ошон үчүн көп кишилер көрөт, каналынын просмотру көп болуп, лайктар басылып, комментарийлер жазылып, анан каналын YouTube көрүп, өйдө чыгарып өсүшүнө жардам берет, достор. Бул грин карта оюну көчө күнү гана пайда болбостон, же болсо бир жума мурун, же бир жыл мурун, же 5 жыл мурун пайда болбостон, бул көптөгөн жылдар мурун пайда болгон оюн, достор. Бирок биздин мекендештердин бул оюн бар экенин көптөгөн мекендештер азыркыга чейин билбейт. Көптөрү көчө күнү, мурда күнү, бир жума мурун билип калып, бизден көптөгөн суроолорду берип атат. Ошол жаңы биздин каналыбызга, Telegram каналга катталып аткан мекендештерге арнап толук түшүндүрүп берели деп чечип жатам. Бул видеодо бул грин карта оюнун көп жылдар мурун билген биздин мекендештер көп болчу, достор. Биз баягы мектепте окуп жүргөн кезде, биз студент болуп жүргөн кезде эле көптөгөн биздин мекендештер бул оюнга катышып, Америка жергесине келип жашагандарына 20, 25, 30 жыл болгон мекендештерибиз да бар. Мисалы келтирсек, Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарында Таластан келген Жантаев фамилиясындагы көп мекендештерибиз жашайт. Четинен келип атып, азыр общий саны калп айтпасам 60-70ке жеткен. Чоң жакшынакай даталарда кафелерди снимать этип ошол жакта чогулганда кээ бир учурларда батпай да калышат. Достор, мен азыр сиздерге грин карта боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Бул грин карта оюну көптөгөн жылдар мурун, 60-70 жылдары Америка Кошмо Штатына дүйнөдөгү башка өлкөлөрдөгү жашаган адамдардын келиш агымы абдан көп болуп кеткен учурда бериле баштаган карточка. Башында бул грин карта мындай пластик эмес болчу, кагаздан жасалган эле документ болчу. Анан Америка Кошмо Штаты закон түрүндө ошо келип аткан адамдарга закон түрүндө жашаганга жана иштегенге
уруксат берген карточка булчу. Анан кийинчерээк бул карточка пластикке айланды, андан кийин свети дагы өзгөрдү, жашыл грин карта болуп, ошон үчүн аты грин карта, жашыл карточка болуп эсептелинет. Көптөгөн мекендештерибиз мага сурай берет, бул грин карта эмне үчүн ойнотулат, мунун маңызы эмнеде, бул кандай жардамы бар Америка Кошмо Штатынын, биз эгер бул грин картаны утуп алсак, Америка Кошмо Штаты барганга жардам береби, самолетко билет сатып береби, биз барганда үй береби, жумуш береби дейт. Жок, андай эмес, достор. Бул дүйнөдө эмне деген адамдар грин картага жетпей жүрөт. Жыл сайын ойношот, жыл сайын 14-15 миллион адам ойношот. Ошол келген адамдар Америка Кошмо Штатында легалдуу түрдө, закон түрүндө жашаганга уруксат алат. Легалдуу түрдө иштегенге уруксат алат. Эгер өзлөрү окуса, өзлөрү балдары окуса, ошол окуу жайларды льгота менен окушат. Менен мисалга алсак, мен грин картасы жок келип, бул жакта ошол грин картаны самап жүрүп 8 жылдан кийин жеттим, достор. Ошон үчүн грин картага кызыккан адамдар көп. Бул грин картаны утуп алган адам Америкага келгенде эч кандай кыйынчылык көрбөйт. Жакында эле биздин көптөгөн мекендештерибиз Америкага грин карта утуп алып келишти. Мисалга алсак, Мирзинат айым өзүнүн жолдошу менен келип, азыр Филадельфия шаарында жашап жатат. Өткөндө грин картамды алдым деп биздин телеграмга жазгандан мен куттуктап, анан сурадым. Ошо Social Security карточкаңар менен грин карта кайсыл учурда келди десем, Мирзинат айым айтты, ошол Social Security картабыз бир жумадан ашыгыраак 7-8 күндө келди, а грин картаны болсо 1 ай 8 күндөн кийин колго алдык деп. Бүттү. Ошо грин карта колго тийгенден кийин сиздер Америкада жашаган граждандерден айырмаңар жок. Алар кайсыл жерде жашагысы келсе ошол жерде жашайсыздар, кайсыл жерде иштеш керек болсо ошондой эле иштесеңиздер болот, бирок буга тил керек. Мен ошон үчүн ар дайым айтам, англис тилин үйрөнөлү деп. Анан достор, эң негизгиси бул грин карта чектелүү. Америка Кошмо Штатынын Госдепартаменти жыл сайын ушул оюнду уюштурганга ар общий дүйнө жүзүнө 55 000 грин карта берип, жыл сайын 55 000 кишини өзүнүн өлкөсүнө киргизет, достор. Бул быйыл Байдан атабыз айтып атты эле, 55 000дин санын көбөйтөбүз, 85 000ге чейин апарабыз дейт, бирок ушу закон өтпөй алган окшойт. Быйыл ошо 55 000 боюнча калды. Бул грин карта, 55 000 грин карта дүйнө жүзү боюнча ар кайсы өлкөлөргө кишинин санына жараша бөлүнгөн. Ошо өлкөдө көп киши жашаса, көбүрөөк грин карта берилет, азыраак киши жашаса, азыраак грин карта берилет, достор. Мисалга алсак, биздин Кыргызстанда 6 миллионго жакын киши болсо, өткөн жылы 2130 грин карта бөлүнгөн. Ошол эле учурда биздин жаныбыздагы Казакстанга 6-7 000 грин карта бөлүнгөн. Быйыл грин картанын саны кичине көбөйдү, 2300 грин карта болду. Ошо өткөн жылкы прогнозду алганда биздин Кыргызстандын жарандарынын 133 063 киши катышкан. Анан ошонун ичинен 2130 киши утуп Америкага келсе болот, достор. Мен азыр кичине грин карта кандай бөлүштүрүлөт түшүндүрүп кетейин. Мисалга алсак, Кыргызстанды өткөн жылкы 133 063 киши грин картага катышты. Анын ичинен бая компьютер тандайт да, компьютер тандап, сүрөттөрү туура эмес болсо четтетет. Өткөн жылы дүйнө жүзү боюнча 14 миллиондон ашык киши ойногондо, компьютер тандай баштаганда 5 миллионго жакын дүйнө жүзүндөгү жашаган адамдарды, грин карта оюнуна катышкан адамдарды четтеткен. Анткени сүрөт туура эмес форматта болуп калган, достор. Ошон үчүн грин картага сүрөткө түшкөндө туура форматта коюш керек. Анан Кыргызстандан 133 063 киши катышса, ошол жактан четтетип отуруп, булар 2300 гана грин картаны алып калбастан көп 44-45 000 грин карта утуучуларын тандайт дагы, ар бирине кейс номер берет.
бирден баштап, например, 44 миң же 45 миңге чейин берет. Анан ошол кейс номерине жараша кийин интервьюга чакырат. Ким биринчи номерде болсо, ага биринчи кейс номерди берет. Ошол киши кийин интервью болгондо биринчи кирет. Экинчи кейс экинчи кирет. Ошентип баягы грин карта 2300 болсо, 2300 грин карта толуп калгандан кийин калган кийинки кейстердеги 20 миңинчи, 30 миңинчи, 40 миңинчи кейстеги биздин уткан мекендештер четтетилип калышы мүмкүн. Бул кандай болот? Бир үй бүлөдө мисал алсак 10 киши бар деп коелу. Атасы, энеси, анан 8 баласы. Атасы катышып грин карта утуп алса, үй бүлө толугу менен Америкага келет дагы, Кыргызстанга бөлүнгөн 2300 грин картанын 10 грин картасын бир эле үй бүлө алып кетет. Ошон үчүн бул жакта деген 2300 үй бүлө келбейт. 2300 адам келет. Ошондо бир үй бүлө 10 алып кетет, бир үй бүлө 5 алып кетет, бир үй бүлө 2 алып кетет. Ошондо может 400, 500 үй бүлө 2300'ді толтургандан кийин оюн токтойт дагы, кейстери алыскы биздин мекендештер оюндан чектетилип калып, утса дагы оюндан чектетилип интервьюга чакырылбай калат, достор. Грин карта оюну бекер оюн. Грин картага катышып атканда эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Кийин эмдиги жылы 2022 жылы сиздер эгер грин карта утуп алсаңыздар, ошондо чыгым болот. Азырынча грин картага заявка толтуруп атканда эч кандай чыгым жок. Анан көп дагы документтин кереги жок. Грин картага катышып аткан кишинин загран паспорту болуш керек, анан сүрөт. Эгер жубайы болсо, жубайынын загран паспорту, анан сүрөт. Балдарга болсо, сүрөт, анан митиркеси гана жарайт. Загран паспорт азырынча кереги жок грин картага катышып атканда кичинекей балдарга. Кичинекей балдар деген бул 18 жашка чейинки мектепте окуган балдар. Загран паспорт ала элек балдар. Бирок митиркеси бар, мектепти бүтө элек, аттестаты теэлек балдар, ошол балдарга митиркеси гана керек, анан сүрөтү гана керек, достор. Бул грин карта оюнуна катышыш үчүн 18ге толук толуш керек. Кээ бирде бар, кээ бир балдар 17 жашында эле бүтөт мектепти. Анан аттестатын алат, загран паспортун алат. Ошол 18 жашка толуп, же 17 жашка толуп, ошол паспорту менен аттестаты болгон кыз-жигиттер отдельно катыша алат грин карта оюнуна. Бирок бул оюнда ограничение жок возрасттан. Андан өйдө кеткенде 100ге чейин, 110, 120 канча жашка чыгасыз, ойной берсеңиз болот, достор. Азыр мен кыскача ошо грин картага кимдер катышат, кандай катышат, сиздерге кичине маалымат берип кетейин. Эгерде үй бүлөдө 2 гана киши болсо, жолдошу, анан жубайы болсо, балдары жок болсо, жолдошу заявка толтурат өзүнүн атынан. Өзүнүн данныйларын коет, ошо загран паспортто жазылган данныйларын коет, андан кийин сүрөтүн коет, андан кийин жубайын кошот. А жубайы экинчи болуп калгандыктан загран паспорту жок болсо, ID карточка менен катыша берсе болот. Анан кийин баягы посольствого барардын астында загран паспорт алыш керек. Эгер жолдошунун загран паспорту жок болсо, жубайы биринчи болуп заявка толтура берет. Өзүнүн загран паспортундагы данныйларын жазат, сүрөтүн коет, анан экинчи иретте өзүнүн жолдошун кошот. Жолдошунун загран паспорту жок да, а жолдошу болсо ID карточка менен катыша берет. Сүрөтүн коюлат. Экинчи маселе болсо, эгерде үй бүлөдө примерно 3 бала деп коелу. 3 бала 21 жашка чейин болуш керек. Заявка толтуруп аткан учурда балдар 21ге чыкпаш керек. 21 жашка чейинки балдар
өзүнүн ата энеси менен кошулуп катышат. Мен жанагы айтып кетпедимби, биринчи пример. Ошондой эле болот баардыгы. Анан жолдошу толтурса жолдошу, анан жубайы кетет. Андан кийин 3 баласы болсо ошол жака жазылат, 3 бала деп. Анан 3 балага атайын раздел чыгып калат. Ошо 3 баласынын данные кирет, аякта фамилиясы, аты кирет, анан сүрөтү кирет, андан кийин митркесиндеги данныйлары кирет. Бул грин карта оюнуна заявка толтурганда жалаң англис тилинде толтурулат да. А биздин кичинекей балдардын митркесинде жалаң орус тилинде жазылган. Ошону кандай кылабыз, достор? Сиздер заявка толтуруп жатканда митркесинде жазылган балдардын фамилиясын, атын, төрөлгөн жерин англис тилге которуш керек. Англис тилге которуш үчүн биздин Telegram каналыбызга жазылсаңыздар, ошол жака суроо берсеңиздер, ушундай атты же фамилияны кантип англис тилге котором десеңиздер, сиздерге латиница деп коет. Ошол англис буквалары кандай болот? Кыргызча, например, А деген тамга англис тилинде кандай болот? G деген орус тамгасы англис тилине которгондо кандай болот? Ошо латиница деген атайын алфавит бар. Анткени сиздер деген тамганы тамга катары которуп койсоңуздар туура эмес болуп калат. Анткени биздин бир буква, биз көнгөнбүз да, кыргызча жазып, орусча жазып. Ошо орустардын алфавитиндеги бир буква англис тилинен 2 буква менен жазылып калат. Кээ бирде 3 буква менен жазылып калат. Ошон үчүн биздин Telegram каналга катталып сурасаңыздар, ошол алфавитти өрөт. Анан сиздердин балаңардын аты Айбек болсо, ошону биринчи тамгасы Асын англисче жазасыздар. И деген тамга англисче кандай болот? Ошону жазасыздар, ошол алфавитке жараша. Б деген тамга англис тилиндеги буква кандай жазылат? Ошентип балдарыңыздардын аттарын, айылдарды, төрөлгөн жерлерин бүт баарын англисче которуп ошо заявкага жазасыздар. Анан ошону сактап коюш керек. Кийин Америкага кетээрде балдарга загран паспорт алганда ошо заявкага кандай англис тилинде данныйлар кетсе, ошондой фамилия, аты менен загран паспорт алыш керек. Эгерде сиздер заявкага балдардын атын англисче жазып, анан кийин загран паспортты балдарга алганда фамилиясын же атын башкача кылып бир эле буквадан ашык кетирип койсоңуздар, бул чоң ката болуп эсептелинет. Кийин интервьюга барганда даже грин карта утуп калсаңыздар, сиздердин баарыңыздарга отказ берип коет. Ошон үчүн биздин каналга жазылыңыздар, YouTube каналга, Telegram каналга жазылыңыздар. Азыр Telegram каналыбызда абдан көп татынакай жигит кыздарыбыз бар, абдан грамотный. Юристтерибиз да бар, мурда грин картага катышып жүргөн, утуп жүргөн, башка туугандарына толтуруп берип жүргөн биздин мекендештер абдан көп, достор. Андан кийинки маселени карасак, бул жерде дин боюнча сүрөткө түшкөндө, дин жолунда жүргөн биздин кыздар, жолукчан кыздар сүрөткө ошол бойчон түшсө болот. Биздин дин жолунда жүргөн мырзалар сакалчан түшсө болот, достор. Мындан эчтеке коркунуч жок. Көп мекендештерим суроо берет. Биз дин жолунда жүрөбүз, жоолук тагынабыз, сакал өстүрөбүз, Америкага барганда кандай болуп калат деп. Америкада эч кимге басым көрсөтпөйт дин жагынан. Анткени Америкада дүйнө жүзүндө болгон нация, дүйнө жүзүндөгү болгон адамдар, ар кайсы динди сактаган, туткан адамдар жашашат. Эгер Америкада жашап калсаңыздар, кошунаңыздар мексиканец болуп калышы мүмкүн, Кытай болуп калышы мүмкүн, Арабиядан келген киши болуп калышы мүмкүн, Россиядан, Белоруссиядан ар кайсы кишилер болуп калышы мүмкүн. Баары ынтымактуу, эч ким басынтпайт. Мен өткөндө бир видеодо көрсөтпөдүм беле. Манхэттенде бир жигит намаз окуп атканда бир да киши карап да койгон жок, басып да келген жок. Мыякта көңүл бурбайт. Ошон үчүн коркпой сүрөткө түшө берсеңиздер болот. Сүрөт деген чоң маселе, достор. Мына менин кайным жакында келди, келиним экөө. Өзлөрү
сүрөткө үйдөн эле ак стенага туруп эле сүрөткө тартып шашылыш түрдө акырында толтурушуптур ошо бүтүп атканда. Анан коюп утуп келишти. Сүрөткө өзлөрүңүз деле түзсөңүздөр болот, бирок туура форматта түзүш керек. Ошон үчүн биз айтабыз, сүрөткө түшкөндө фото салонго барсаңыздар, жакшынакай кылып сиздерди грин картага сүрөткө түшүрүп, анан ошол сүрөттү флешкага же болбосо сиздердин электронный адреске ыргытып берет. Анткени аякта профессионалдар иштейт да. Бирок сураныш керек. Фотошопту жакындатпаш керек деп. Анткени фотошоп кичине эле фотошоп кошулуп калса ошо сүрөткө, кийин компьютер ошо фотошопту көрөт дагы сразу оюндан чыгарып коет. Ошон үчүн бир талыңар кичине туура эмес туруп калса дагы ошо фотошоп менен алып койбош керек. Ошо бир талды алып койгон үчүн фотошоп болуп калса, кийин оюндан чектелип каласыздар, достор. Азыр эме кылбайлыбы, достор? Менин жубайым бизге жакшынакай саналаш инибизге грин карта толтуруп берген. Ошол видеону көрөлү, сиздер дагы көрүңүздөр ошол видеону. Анан мен айтып кете турган нерсе, бул грин картага толтура турган заявка, бул мектепте окуган баланын деңгээлинде түзүлгөн анкета жөн эле. Өзүңүздөр элестетип койгулачы. Сиздердин данные, сиздердин сүрөт, сиздердин жубайыңыздын данные, жубайыңыздын сүрөтү, сиздердин балдарыңыздын данные, сиздердин балдарыңыздын сүрөтү. Сиздерге караганда ким жакшы билет? Сиздер азыр айтып атпайсыздарбы? Ушундай жөп жөнөкөй нерсени мен толтура албайм, мен англис тилин билбейм, башка бирөө толтуруп берсин деп. Мен сиздерге бир окуяны айтып берейин, кичинекей эле кыскача. Өткөн жылы жаңы жылдын астында Токмокто жашаган менин жеңеме акча салыш керек болуп калды. Жаңы жылдын астында стол накрывать этип, кичине сүйүнтүп коеюн деп. Анан балдарынан сурадым, жеңемдин данныйын бергилечи, паспортундагы сүрөттү мага салып ийгиле дедим. Анан мен ошол сүрөттү аты жөнү жазылган англис тилинде. Ошону тосуп алып, MoneyGram аркылуу $100 жиберип ийдим. Жиберип атканда мен ошо жеңемдин атын жаздым, фамилиясын жаздым. Мен фамилиясын мурда билчү эмесмин да. Анан телефонун жазыш керек. Анан мен ошол ат менен фамилияны 10 жолу текшергем. 10 жолу текшерип, жаңы жылдын астында салып ийсем, өзүм ичимен сүйүнүп калдым. Жаңы жылдан кийин 4-5 күндөн кийин жеңем чалат. Мен банкка барсам, жаңы жылдын астында ала албай калдым. Жаңы жылдан кийин банкка барсам, бербей коюшту. Эмнеге десем, фамилиянын бир буквасы ката болуп калыптыр деп. Мен чочуп кетип карасам, действительно, мен деген S деген тамганын ордуна C деген тамга жазып коюптурмун, 10 жолу текшерген. Анан ката болуп калып, MoneyGram менен сүйлөшүп, кайра акчамды кайра артка алып, анан бир букваны кайра оңдоп салгандан кийин жеңем алып, анан рахматын айткан. Достор, сиздер өзүңүздөрдүн данныйыңыздар да анкета. Өзүңөрдүн атыңар, өзүңөрдүн фамилияңар, балаңардын аты, балаңардын фамилиясы, төрөлгөн жери сиздерден жакшы ким билет? Сиздер башка бирөөлөргө, бир фирмаларга апарып, акчасын $1000 сом төлөп туруп, мага толтуруп бергилечи деп атпайсыңарбы? Кээ бир кишилер фирмаларга барып 5 жыл, 10 жыл ойноп жүрүшөт. Гарантия жок да. Мен ошибка кетирип алдым, 10 жолу карап туруп. Силер деген фирмага барып, мага толтуруп бергиле десеңер, силердин өзүңөрдүн фамилияңардан, же болбосо атыңардан, жубайыңардын атынан, же болбосо фамилиясынан, балаңардын атын которуп атканда, же туура эмес которуп койду, же бир буквасынан ошибка кетирди. Сиздер сүйүнүп 1000 сом берип атасыздар. Анан ошон үчүн утпай каласыздар. Кээ бир кишилер болот, ошо фирмалар менен эле 1000 сом берип, толтуруп, утуп, сүйүнүп, кийин интервьюга барганда отказ алып калган. Эмнеге отказ берип атасыңар десе, бүт баары эле туура десе, жок дейт. Силердин паспортуңарда, загран паспортуңарда фамилияңар турат. Көрүп атасыңарбы дейт. Көрүп атам дейт. Заявканы карагалачы деп көрсөтсө, заявкада бир буквадан ошибка кеткен. Ошондой мекендештер көп. Ошон үчүн бул грин карта Кыргызстанда жашаган, мектепте окуган баланын ойлоо сезимине түзүлгөн заявка. Америка атайын шанс берип атат. Ушундай жөнөкөй бир 15 суроодон турган вопросту өзүлөрү толтура алат бекен деп. Проверка, бир проверка. Эгер сиздер башка бирөөгө толтуруп туруп, анан кийин интервьюга барганда консул сурайт, заявканы ким толтурду дейт. Ошондой случайлар да болгон. Бир киши кирип туруп,
интервьюга киргенде үй бүлөсү менен консул сураптыр, айтыптыр, о атыңыз абдан кооз экен дептир. Анан тиги киши айтыптыр, ооба кооз, мен деген заявканы фирмага толтуртканда алар да айтышкан, бүттү отказ берип салган. Ошон үчүн эгерде кийин интервьюга барганда заявканы бирөө толтуруп берди десеңиздер, сразу автоматтан кетесиздер. Анткени американецтер ойлойт, жөнөкөй толтура турган заявкага толтура албай анан фирмага барышыптыр. Ошон үчүн достор, бирөөгө барып толтуртпайлы, колдон келсе өзүбүз толтуралы. Мен азыр өзүмдүн жубайым заявка толтурган видеону азыр коеюн сиздерге. Андан кийин видеобузду улантып сиздерге грин картаны кантип туура толтуруш керек, өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен. Башка бирөөгө барып жалдырабай, башка бирөөгө акча төлөп бербей, өзүңүздөр толтуруп, заявканы жиберип, confirmation'ды алып, анан 2022 жылы утам деген урам менен бысмылды деп күтүшүңүздөрдү каалайм, достор. Анда кеттик, менин жубайым англис тил мугалими аккуратно грин карта толтуруп берген биздин мекендешке. Ошону көрөлү дагы андан кийин сөзүбүздү улантып, анан кийинки жылы 2022 жылы 5 майда силер confirmation номер менен текшергенде кандай процесстер болот Америкага келгенге чейин, ошону сиздерге азыр айтып берем. Саламатсыздарбы, менин атым Үмүт. Грин картанын заявкасын кантип толтурабыз? Грин картаны кантип анкета толтуруш керек деген биздин сайттан кирип азыр толтурганды көрсөтөм. Эң биринчиден биз Google Chrome'ду ачабыз. Google Chrome'ду ачкандан кийин биз деген DV программ официалдуу сайтка киребиз. dvprogram.state.gov деген программ сайтына киребиз. Ошол сайтка киргенден кийин эң башкачы ссылка ачылат, ушул Electronic Diversity Visa Program Department of State дегенге кирип, анан эң башкачы башкы паракча ачылат. Ушул деген сайтта US Department of State деп жалып турат. Госдепартаменттен, американский госдепартаменттен электрондук түрдө грин карта толтуруу программасы. Бул грин карта толтуруу программасы 6 октябрдан баштап 2021 жылы 9 ноябрдан 2021 жылга чейин толтуруу убактысы болот. 1 ай убакыт берилет. Ушул 1 ай убакыттын ичинде сиз деген грин картага бекер толтурсаңыз болот. Бул өзү бекер, грин карта регистрациясы бекер. Грин картанын сайтына кирип, ушул официалдуу сайтына кирип, dvprogram.state.gov деген сайтына кирип, ушул официалдуу сайтынан сиз деген бекер грин карта толтурсаңыз болот. DV 2023 instructions деп маякта жалып турат. Ушул жактан инструкция берилген, англис тилинде берген. Эгер сиз англис тилин жакшы билбесеңиз, орус тилин же башка түшүнгөн кайсы тилде болсо, ошол тилден тандап ошол жерден сиз деген окуп чыксаңыз болот инструкциясын. Андан кийин фото instructions деп турат. Бул фото instructions деген жерде буякта сүрөттүн инструкциясы берилген, кандай сүрөт болуш керек, кандай форматта болуш керек, бүт баары жазылып турат. Фото examples деп жүрөт. Фото examples деген жери бул деген сүрөттүн мисалдары бар, кайсы сүрөттөр жарайт, кандай сүрөттөр жарабайт деген мисалдары бар, кайсы сүрөттөрдү ушул грин картага ылайык болот дегендей мисалдары бар. Ошону карап сиз деген бул жактан ачып көрсөңүз болот. Эң негизги нерсе бизге деген begin enter деген керек. Бул begin enter деген ушул жашыл шилтемени басып, биз деген грин картаны толтуруу анкетасын толтуруп баштайбыз. Анан толтуруп баштаардын астында мен айтып кетчү нерсе бул деген ушул грин картаны толтуруп атканда 30 мүнөт эле убакыт берилет сизге. 30 мүнөттүн ичинде сиз деген убактыңыз бар. 30 мүнөт ичинде только толтурсаңыз болот. Андан ашыкча 30 мүнөттөн ашык убакыт берилбейт. Ошондуктан алдын ала сиз деген кээ бир документтерди жаныңызга алып алып, ошого ылайык толтурсаңыз жакшы. Эң башкысы башталганда ушундай штрих код берилет. Ошол штрих кодду биз деген азыр киргизебиз. Туура киргизебиз. Андан кийин submit деген мондай шилтемени басабыз. Баскандан кийин бизге деген part 1 entered information деп биринчи бөлүк болот. Ошо биринчи бөлүктө биз деген маалыматты беребиз. Биздин катышып аткан маалымат, ким катышып атат, ошонун жөнүндө, аты жөнүндө, last and family name деп жакта жазылып турат. Буякта деген фамилия жазылат. Андан кийин аты жазылат.
Андан кийин бияка middle name деп турат. Бул middle name бул экинчи ат, орто ат деп коет. Орто ат бизде жок. Бул көбүнчөсү отчество деп түшүнүп алышат, бирок отчество кереги жок. Бул отчество эмес. Отчество деп которулбайт. Middle name бул экинчи ат деп котулат. Ошон үчүн бияка деген no middle name дегенди галочка кылып мынтип тандап коесуңар. No middle name деп. Андан кийин gender деп турат. Бияка деген бул деген эркек киши болуп аткандыгын, Жаныбек деген эркек киши. Ошон үчүн male же female. Male деген эркек киши, female деген аял киши. Ошон үчүн male дегенди тандайбыз биз бияка. Андан кийин туулган күнү биякта биринчи деген ай кетет, анан күнү кетет, анан жылы кетет. Ошондуктан биз биринчи деген айын жазабыз, андан кийин күнүн жазабыз, күнүнөн кийин жылын жазабыз. 4-чү пунктта биякта деген кайсы шаарда төрөлгөнсүңөр деп айтылып атат. Же шаар болбосо сизде деген айыл болушу мүмкүн. Биздин жараныбыз Бишкек шаарында төрөлгөн, ошон үчүн биз Бишкек деп жазабыз. Сиз эгер айылда төрөлсөңүз, айылды жазып койсоңуз болот. Дыйкан айылы деп эле жазып койсоңуз болот ушул жерге. Бияка деген область же район же провинция же штат дегенди жазбагыла деп жазып турат да. Ошон үчүн же айыл болсо айылды, же шаар болсо шаарды жазып койсоңуз туура болот. 5-чи пунктта country where you born деп турат. Биякта деген кайсы өлкөдөн сиз төрөлгөнсүз. Кайсы өлкөдө төрөлгөнсүз дегенде сиз бияктан Кыргызстандан төрөлгөнсүз. Ошон үчүн Кыргызстанды тандайбыз. Кыргызстанды тандап деп коюп коебуз. Андан кийин 6-чы пунктта country of eligibility for the DV program деп турат. Биякта деген бул деген өлкөнүн жарамдуулугу, укугу бар, ушу грин картага катышканга жарамдуулугу бар дегенде сиздин катышып жаткан өлкөңүздүн укугу бар же жокпу дегенди билдирет. Бизден Кыргызстан аркылуу катышып аткан биздин укугубуз бар. Ошон үчүн биякта yes деген жообу менен ушундай өзгөрүүлүү жок эле ошентип калып кала берет yes боюнча. Эгер өзгөрүүлүү болсо сиз деген no дегенди тандайсыз, бирок бизде деген өзгөрүү жок, ошон үчүн биздики yes боюнча эле калат. 7-чи паспорт дейт. Биякта деген паспортный данныйларын киргизебиз. Бияка деген биринчи фамилиябызды жазабыз. Андан кийин атыбызды жазабыз. Андан кийин бияка middle name деп ага чейин айткандай middle name деген бияка деген жок. Отчество деп айтылбайт. Бул деген экинчи ат деп кирет. Ошон үчүн бизде экинчи ат жок. Анан биз деген жөн эле маяка галочка аркылуу no middle name'ди тандап коебуз. Андан кийин паспортный данные кетет. Андан кийин паспортунун мөөнөтү бүткөн күнү, кайсы мөөнөттө бүтөт, кайсы айды, кайсы күнү, ошону жазабыз. Биринчи деген айы кетет, анан күнү кетет, анан жылы кетет. 31-ci жылы бүтөт экен. Андан кийин кайсы өлкөдө берилген бул паспорт деп турат. Кыргызстанда берилген, ошон үчүн Кыргызстанды тандайбыз. Бул би деген графасында биякта деген паспорттон бошотулуу деген жер экен. Бирок паспорттон бошотулуу деген жок. Бизде жарандыгыбыз бар, ошон үчүн биз деген бул графаны тийбейбиз, эчтекесин баспайбыз. Кээ бир учурларда болуп калат. Паспорттон бошотулуу же кээ бирдеги паспорту жок болсо, ушул жерден ылайыктуу ушундай графаларды тандап, ошону коюп койсо болот. Бирок биздики Кыргызстандын жарандыгы бар, ошон үчүн биз эчтекени өзгөрүүлөрүн киргизбейбиз бияка. Андан кийинкиси бияка деген биз деген сүрөттү коебуз. Сүрөттү тандап туура форматтагы ак фондо ушундай сүрөт болуш керек, ак фондо. Андан кийин 9-чу биз деген бияка деген биздин деген почтовый адрес деп коет. Өзүңүздүн жашап жаткан адресиңизди киргизесиз. Бияка деген биринчи кайсы жерде жашайсыз, ошону киргизесиз. Өзүңүзгө таандык кайсы көчөдө жашайсыз, мисалы биринчи. Андан кийин
арча бешикте жашаса, арча бешик деген жазып коебуз. Андан кийин бияка деген шаар деп сурап атат. Кайсы шаарда дейт? Бишкек шаарында, Бишкек дейбиз. Бияка Чуй область, кайсы область дейт? Чуй область. Бияка почтовый индекс жазылат. Сиздин жашап турган жериңиздин индекси кетет. Ошол кайсы индекс болсо, ошол индексти туура жазып койсоңуз жакшы. Андан кийин country деп турат. Биякта деген сиз өзүңүздүн Кыргызстан дегенди тандайбыз. Кыргызстанда жашайт, Кыргызстанды тандайбыз. Азыркы учурда кайсы жерде жашайсыз деп жалып турат. Кайсы өлкөдө жашайсыз? Кыргызстанда жашайт биздин жараныбыз, ошон үчүн биз Кыргызстанда дайбыз. Эгер сиз деген башка өлкөдө жашасаңыз, мисалы Россияда жашасаңыз, Москваны, Россиядан ошо өлкөнү тандайсыз, Москва деп, Россия деп тандайсыз. Же Казакстанда жашасаңыз, Казакстан деп жасайсыз. Мисалы сиз өзүңүз кыргызстандыксыз, бирок деген азыркы учурда балким Казакстанда жашап жүрөсүз. Бияка номерибизди жазабыз. Андан кийин email адрес бизде деген бияка почтовый адрес жазылат. Почтовый адрести жазып, бул почтовый адрес эмнеге керек? Бул почтовый адрес, эгер сиз грин карт утуп калсаңыз, сизге деген Кентукиден сизге деген маалымат, кошумча маалымат сурашы мүмкүн. Ошого ылайык сиз деген почтовый адресиңизди жазып койсоңуз жакшы болот. Бул жака биринчи жазганда эле бияка дагы ошондо туп-туура ошондой кылып эле жазып койсоңуз болот. Анткени бул экинчи эмес, бул деген дагы ушул эле адресиңизди подтверждение сыяктуу кылып сурап атат да. Ошон үчүн окшош эле болуп эле жазылат бияка дагы. Кандай почтовый адрес кетсе, ошондой болуп кетет бияка. Андан кийин 3-пунктта биякта деген эң жогорку билимиңиз жөнүндө информация, маалымат сурап атат. Эң жогорку азыркы учурда деп атат да. Азыркы учурда эң жогорку билимиңиз кайсы деп. Эң жогорку билимиңиз жөнүндө биринчиси primary school only деп турат. Биякта деген эгер сиз жөн эле жана башталкы классты бүтүп эле окуп бүтсөңүз деп турат. Биякта деген high school no degree деп турат. Бул деген 9-классты окуп, анан деген 11-класска чейин окубай калсаңыз, ошондо бул деген толук бүтпөй калгандай болуп эсептелинет. Ошон үчүн ушуну тандаш керексиз. Эгер сиз деген 11-классын толук бүтүп, орто билимиңиз бар болсо, ошо high school'ду тандайсыз. Андан кийин vocational school деп турат. Ошо vocational school деген бул деген кесиптик мектептер же кесиптик училище, колледждер болсо, ошону тандайсыз. Some university courses деп турат. Бул деген университетте биринчи курста же экинчи курста же 4-курста окуп атсаңыз, ошону тандайсыз. Же университетти бүтүп окуп бүтпөй калсаңыз, ошону дагы тандасаңыз болот. University degree дейт. Сиз деген толук 4-курс окуп же 5-курска окуп, толук высшее образованияңызды алсаңыз, ошондо университетский даражаңыз болсо, ошону тандайсыз. Some graduate level courses дейт. Биякта деген азыркы учурда сиз деген магистратурада окуп жатсаңыз, ошону тандайсыз. Андан кийин master's degree дейт. Магистратуранын даражасы болсо, ошону тандайсыз. Андан кийин some doctorate level courses деп айтат. Бул деген сиз азыркы учурда докторантураны окуп жатсаңыз, ошону тандайсыз. Анан эң акыркысы бул деген doctorate degree. Бул деген эгер сизде докторантура даражаңыз бар болсо, ошону тандайсыз. Биздин жараныбыздын high school degreeси эле бар экен. Ошон үчүн биз деген орто билими эле бар экен. 11-классты толук бүткөн, ошону тандайбыз биз. Андан кийин биякта деген сурап жаткан нерсе бул деген сиздин үй бүлөлүк статусуңуз кандай деп турат да. Сиз деген эгер үй бүлөлүү болбосоңуз, сиз деген үй бүлөлүү эмесмин деп unmarried деген үй бүлөлүк абалыңызды сурап атат. Үй бүлөлүк абал marital status деп турат. Үй бүлөлүк абалды
сураса, сиз деген эгер сиз үй бүлөлүү эмес болсоңуз же бойдок болсоңуз, сиз деген биякта деген unmarried'ти тандайсыз. Эгер сиз деген үй бүлөлүү болсоңуз, анан деген өзүңүздүн жубайыңыз же жолдошуңуз Американын гражданин эмес, анан деген закондуу түрдө ушул Америкада жашап жүргөн эмес болсо, ошону тандайсыз. Эгер сиз үй бүлөлүүсүз, анан деген сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз Американын гражданини болсо же закон түрдө жашап жатса, ошону тандайсыз. Divorce болсо, бул деген сиз деген эгер мурда үйлөнүп, анан азыр ажырашып кетсеңиз, азыр ажырашып процессте болсоңуз, ошондо процессте эмес, ажырашкансыз, мурда үйлөнүп, анан ажырашкан болсоңуз, ошону divorce дегенди тандайсыз. Widow деген эгер сизде кандайдыр бир мындай күйөөңүз же аялыңыз каза болуп калса, бирөөсү жок болсо, ошондо widow деген эмеге кирет, ошону тандайсыз. Анан legally separated деп коет, бул деген мыйзамдуу түрдө бөлүнгөн. Бул деген бизде Америкага эле таандык, бул деген көбүнчө биздин Кыргызстанда андай жок. Бул деген юридикалык боюнча бөлүнүп кеткен да, бөлүнүп жашайт дегендей да. Ошон үчүн бул деген кирбейт. Көбүнчөсү бул биздин жараныбыз үйлөнүү, үй бүлөсү бар, анын жубайы Американын гражданини эмес, анан мыйзамдуу түрдө граждан катары болуп жашабайт да, ошону тандайбыз биз. Анан number of children деп атат, биякта деген канча балаңыз бар. Бул деген 21 жашка толо элек балдарыңыздын баарын сиз деген ошол анкетага толтуруш керексиз. Закон боюнча сиздин эгер мурдагы турмуштагы балдарыңыз болсо дагы, ошол балдарыңызды дагы ошол green card'га толтуруп жатканда сиз деген баардык толук балдарыңызды мүмкүн болуш закон түрдө сиз деген кошуш керексиз. Бул деген закон боюнча сиз деген эгер мурдагы турмушта 2 балаңыз бар болсо, азыркы турмушта да 2 балаңыз болсо, ошондо общий сиздерден 4 балаңыз болот. Ошо 4 балаңыздын баарын мисал катары сиз баарын деген ошол заявкага, ошол анкетага толтуруп жазыш керексиз. Сүрөтү да керек, анан алардын да данныйлары керек. Эгер сизде деген аялыңыздын, мисал катары аялыңыздан да мурдагы турмушта дагы балдар болсо, ошол аялыңыздын да балдарын да жазыш керексиз. 21 жашка толо элек балдардын баарын ушул жерге жазылат заявкага. Биздин жараныбыздын балдары пока жок экен, азыр күтүп жатышат. Ошон үчүн пока азыркы учурда жок болгон үчүн 0 деп эле коебуз. Андан кийин continue деген шилтемени басабыз. Экинчи бөлүктө биз деген аялыңыздын жөнүңүздү, жубайыңыздын же келинчегиңиз жөнүндө аты жөнүн жазабыз, фамилиясын эң биринчи. Асылбек кызы, мисал катары, бул деген фамилиясына кирет. Кызы болгон жерлерде Асылбек кызы деп. Анан аты жөнүн жазабыз. Анан ага чейин айтылгандай middle name деп турат, бул экинчи ат деп белгиленет, бул отчество эмес. Экинчи ат бизде жок, ошон үчүн жөн эле галочка менен no middle name деп белгилеп коебуз. Андан кийин туулган күнүн жазабыз. Туулган күнү биринчи айы кетет. Андан кийин күнү кетет. Андан кийин жылы кетет. Жынысы 14-е деген жынысы, кайсы жынысы? Бул деген аял киши болуп аткандан кийин female дегенди тандайбыз. City where spouse was born дейт. Сиздин жубайыңыз кайсы шаарда төрөлгөн деп айтып атат. Жубайы шаарда эмес, айылда төрөлүптүр, ошон үчүн биз деген айылды жазып койсок болот. Андан кийин 14-G деген пунктта биз деген кайсы өлкөдө төрөлгөн? Сиздин аялыңыз Кыргызстанда төрөлгөн, ошон үчүн Кыргызстанда тандайбыз азыр. Кыргызстанда төрөлгөн, Кыргызстанды тандап коебуз. Сиздин аялыңыздын сүрөтү керек бияка.
Жубайыңыздын сүрөтү. Сүрөтүн коебуз. Андан кийин эмкиси биз деген continue деген шилтемени басабыз. Анан сизге деген ушундай текшерсеңер, ушул жерден информация чыгат, толук туура жазылдыбы, ушунун баарын текшеребиз. Бул деген экинчи жубайыңыз жөнүндө информация болот, маалымат. Туура жазылдыбы. Андан кийин могу жашыл кнопканы басабыз. Submit деген. Submit кылгандан кийин аягында сизге деген ушундай баракча болот, success деген. Сиздин анкетаңызды биз деген кабыл алдык дегендей. Кайсы күнү, мына октябрдын 18-inde кабыл алдык деп жүрөт. Monday дүйшөмбү күнү деп жазылып турат. Ушул кабыл алдык. Анан confirmation number, эң керектүү number маяка жазылат. Ушул number керектүү numberди сиз деген катып коюшуңуз, эч кимге көрсөтпөш керек. Анан деген 7-майда 2022 жылы сиз текшерсеңиз болот. Өзүңүз текшересиз, ушул эле сайтка кирип, өзүңүздүн confirmation numberыңыз менен, могу жакта confirmation number жазылат. Ошо confirmation numberыңыз менен сиз өзүңүз текшересиз, уттузбу же отпасты, ошону билсеңиз болот. Анан Кентуккинин жана консульский центры өздөрү деген сиздин почтаңызга эчтеке жибербейт. Сиз уттуз же отпай калдыңыз деп эчтеке жибербейт. Сиз өзүңүз күтпөйсүз, өзүңүз эле 7-майдан баштап 7-май 2022 жылы баштап сиз деген текшерсеңиз болот. Уттузбу же утпадыңызбы? Ошондо билинет да. Эгер сиз утсаңыз, андан кийинки процедура башка документация, башка маалыматтарды чогултуп, DS-260 деген форма болот. Ошого толук информацияларды толтуруп, дагы тапшырып Кентуккиге жибересиңиз кийинкиде. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик. Green Card'а утуп ойногула. Green Card'а өзү бекер, тортулуш, анан көп деле кыйынчылык болбойт. Толтургандан баары эле оңой эле түрдө толтурса болот муну. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Так, достор, азыр заявканы толтурганды көрдүңөр, видеону көрдүңүздөр. Аякта балдар жок болгондуктан 0 деп жазып, анан балдарга толтурулган жок. Эгер сиздин 2 же 3, 4 балаңыз болсо, ошол жака номерин жазып койсоңуз, жубайыңыздын заявкасын толтуруп бүткөндөн кийин анан балдардыкы чыгат да. Балдардыкы оңой эле. Балдардыкын жана мен айткандай аты жөнүн жазасыздар, каякта төрөлгөн жазасыздар дагы, анан сүрөттөрүн коюп коесуздар. Мен дагы трактын бир жери бузулуп калыптыр, бир патрбак жарылып калып, аны оңдогуча бир 3-4 саат кармалып калдым. Анан видеону аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылайын. Дагы бир сыйра тактап коелу, достор. Бул фамилия, аты жөнү түшүнүктүү болду. Эркек, аял деген түшүнүк болду. Анан Америкада деген бизде Кыргызстанда 1-число, анан ай, анан жыл жазылса, Америкада болсо тескерисинен. 1-ай жазылат, андан кийин күн жазылат, андан кийин жыл жазылат. Дагы тактап турган жер каякта төрөлдүңөр деп атат. Көп блогерлер видеолорун коюп атат, бирок бул шаарда деп эле айтып коюшат. Бул жакта жазылып турат. Районду жазбагыла, областты жазбагыла, провинцияны жазбагыла, штатты жазбагыла деп турат. Эгерде сиздер айылда төрөлсөңүздөр, ошо айылдын атын англисчеге которуп, жана алфавиттин жардамы менен айылдын атын жазып коесуздар, достор. Так, дагы кайсы вопросторду караш керек, мыякта жакшылап. Так, адрес жазганда деген адрес лайн деген жерге сиздер үйдүн номерин жазасыздар, көчөнү жазасыздар. Анан квартира болсо, апартмент деп туруп, анан квартиранын номерин жазып койсоңуздар болот. Андан кийин шаар кетет, же болсо айылдын аты кетет.
анан область кетет, анан zip код деп коет Америкада достор. Почтовый индекси да жазыш керек. Андан кийинкиси азыр карайлы. Анан билим жөнүндө, билимге аябай көңүл буруш керек. Биз көптөн бери айтып атабыз, 9-ду бүтүп эч жерде окубаса, ал адам катышса болот, бирок баары бир кийин интервьюдөн өткөрбөйт. Ошон үчүн эгер күйөөсү 9-ду эле бүтүп иштебесе, аялы толтуруп, анан аялына толтурулган заявкага кошулса, аттестаты жок болсо 11-дики, күйөөсү кете берет. Эгерде жолдошу заявка толтурса, жубайы 9-ду бүтүп андан кийин окубаса, экинчи болуп жазылып кете берсе, өтө берет достор. Мен да кичине чарчап турам. Азыр мага чарчап турган мезгилде грин карта толтуруп бергилечи деп бергилечи мага заявканы мен ката менен толтурам. Ошо сыяктуу грин карта толтуруп аткан кишилер биринчи, экинчи, үчүнчүсүн туура толтурушу мүмкүн. Анан адамдын мээси чарчайт. Андан кийин 5-чи, 6-чы, 7-чи грин картаны толтуруп атканда достор, ката кетире баштайт. Өзүңүздөр грин карта толтурсаңыздар, өзүңүздөр күнөөлүү болосуздар. Эгер бирөө сиздерге толтуруп берсе, бир ошибка кетирип койсо, ошол кишини анан өмүр бою жаман сөздөр менен сөгүп, жаман көрүп каласыздар да достор. Ошон үчүн өзүңүздөргө гана ишениңиздер. Ошондой экен достор, заявканы көрдүңүздөр. Анан көп блогерлердин дагы жакшы видеолору чыгып атат. Эдил Касенов дагы Флоридада жашаган биздин мекендешибиздин дагы 2 видеосу чыккан. Биз Telegram каналга койгонбуз, бирөөсү орусча, бирөөсү кыргызча. Аякта да абдан сонун түшүндүрүп беришкен. Анан бизге көптөгөн мекендештер суроо берип жатат, кызы, анан уулу дегендерди кантип жазабыз деп. Паспортто, загран паспортто кандай жазылса ошондой жазып бергиле. Митрикиде кандай жазылып калса ошондой жазып бергиле. Нурлан кызы Медет болсо, Нурлан кызы фамилиясына кетет, Медет атына кетет. Нурлан кызы Жамиле болсо, Нурлан кызы кете берет, анан Жамиле атына кетет. Эгер Марат уулу Илим болсо, Марат уулу фамилиясына кете берет, аты болсо Илим деп кете берет. Ошол боюнча да көп суроолорду беришкен достор. Достор, видеону дагы бир 5-10 мүнөт уланталы дагы, ошо менен жыйынтыктайлы. Грин картанын эң оңой толтура турган жолу, сиздер документтердин бүт баарын алып алып, 30 мүнөттө толтурушуңар керек да. Анан бул документтерди утур карап, силер адашып калышыңыздар мүмкүн. Ак барак аласыңар, А4 формадагы, 2-3 барак аласыздар дагы. Анан 1-чи пункт, 2-чи пункт, 3-чү пункт деп жанагы заявканы көрүп атпайсыңарбы видеодогуларды. Ошолорго окшоп өзүңөрдүн данныйыңардын баарын жазасыңар. Англисче жазыш керек болсо англисче жазып, жана фамилияларды, орусча фамилияларды англисче которуп, анан ошол жака жазып, бүт баарын дайындап бүткөндөн кийин достор, андан кийин жубайы толтурса, ошо баракты жазса, жолдошу текшерип, жолдошу жазса, жубайына текшерип, анан бүт баары оң болгондо документтерди ар жакка алып коюп эле, анан компьютер же болбосо телефон менен толтурсаңыздар болот. Ошо баракты карап туруп, анан батыраак 30 мүнөттүн ичинде толтуруп, аягында confirmation номери алып алыш керек. Confirmation номери эмнеге керек? Анан грин карта 2022 жылы 5 майдан баштап чыгат. Ошондо кандай текшересиздер, ошону айтып берейин, анан видеону жыйынтыктайлы. Confirmation номер деген сиздер заявканы толтуруп бүткөндөн кийин эң аягында жана видеодон көрдүңүздөр, сиздин атыңыз, жылыңыз, анан confirmation номер чыгып калат. Ошол confirmation номерди принтерден чыгарып алса болот, же болбосо сүрөткө тартып алса болот, или жазып алса болот. Ошол confirmationди эч качан жоготпош керек. Анан кийинки жылы 5 майда ушул эле сайтка кирип, ошол confirmation номерди киргизесиң. Биринчи фамилия, атыңар жазылат. Ким главный болсо, ошо заявканы толтурган главный киши сайтка кирип, өзүнүн фамилиясын, атын жазат, жылын жазат, туулган жылын. Анан confirmation номерди киргизгенде ошол жактан ответ чыгат, жооп чыгат. Сиздер уттуңуздар, же болбосо уткан жоксуздар. Кийинки жылы дагы
ойноп көргүлө деп. Кээ бир кишилер 10 жыл ойноп атат, кээ бир кишилер 5 жыл ойноп атат, кээ бир кишилер 1 жыл ойноп туруп эле утуп алат. Ошон үчүн утпай калсаңыздар кайгырбаңыздар, эмки жылы ойносоңуздар болот. А уткан кишилерге ошондой сиздерди куттуктайбыз деп ошол жактан чыгат. Анан ошол эле сайттан карасаңар, ошо сайттан бул приложенияга киргиле деп турат. Атайын ссылкасы болот. Ошол ссылкага кирсеңиздер, сиздерге ошол учурда диез 260 форма келет. Анан ошол жакта жазылып турат, ушул диез 260 форманы толтуруп Кентуккиге жибергиле, Америкага деп. Диез 260 форма бул формага караганда кичине оорураак, суроолору көбүрөөк болот. Аякта уже такталыш керек, көбүрөөк информация жазылыш керек. Анан биз кийин сиздер утканда өзүнчө видеолорду чыгарабыз, түшүндүрүп беребиз эмки 2022 жылы. Анан жанагы электронный почта ачкыла деп атпайсызбы? Ошол электронный поштаны анан колдоно баштайсыздар. Өзүңүздөрдүн ошол ачкан электронный почта аркылуу Кентуккиге диез 260 формасын толтуруп жибересиздер. Анан бир определенный убакыт өткөндөн кийин ошо сиздердин электронный адреске, электронный поштага Кентуккиден ответ келет. Сиздердин диез 260 формаңыздарды алдык, эми күтүңүздөр дейт. Сиздердин качан кейс боюнча, кейс номери боюнча ал очередь менен интервьюга кирет да. Силердин очередь келгенден кийин силерге сообщение жиберебиз. Анан сиздер интервьюга барасыздар дейт. Анан күтүп турсаңыздар, сиздердин кейс номери биринчилер интервьюга барат, экинчилер барат, 100-чүлөр барат, 1000-чилер барат. Анан сиздин номериңиз, кейс номериңизге жараша сизге ошол электронный адресиңиздерге, электронный поштаңыздарга Кентуккиден кат келет. Биз сизге интервью качан болот, маалыматты жибердик. Жанагы Америка Кошмо Штатынын Госдепартаментинин официалдуу сайтына кайра кириш керек болот. Ошон үчүн confirmation номерди жоготпошуңар керек. Ошол confirmation номери менен баягы уткан жок деген сайттан көрбөдүңүздөрбү? Могу заявка толтурган сайтка. Ошол жака кайра киресиздер дагы, ошо confirmation'ди номерин киргизип, өзүңөрдүн атыңарды, жылыңарды киргизсеңиздер, анан ошол жактан письмо келет. Ал письмодо жазылып турат: урматтуу мындай. Сиз үй бүлөңүз менен, же болбосо жубайыңыз менен, же жаңгыз киши толтурса өзүңүз дейт. Мынчанчы числодо, саат мынчада, моундай документтердин бүт баарын алып, анан посольствого барыңыз деп. Ошо сиздерге чакыруу барага келет посольствого. Анан ошол баракча келгенден кийин сиздер Бишкекте бул посольство менен договор түзгөн, лицензиясы бар. Ошо посольство ишенген 2 гана врач бар, 2 клиникада иштейт. Ошол клиниканын адресин, телефондорун бүт баарын эмки жылы сиздерге беребиз. Ошол жака чаласыздар, чалып туруп айтасыздар: мени Кентукки посольствого бар деп айтып атат, же болбосо үй бүлөмдү полностью бар деп ошо письмо келди дейт. Ал клиника, ал врачтар анан сиздерден сурайт: ошол Кентуккиден келген письмону, пригласительныйды интервьюга, ошону бизге жөнөтүңүз дейт. Анан сиздер ошону жөнөткөндөн кийин анан сиздерге айтат: туура экен, анда качан келесиздер, ошо аппоинтмент кылгыла, кайсы күндө саат канчада келесиздер, ошону биз тактап алалы дейт. Эгер ошондой письмону көрсөтпөсөңүздөр, ал врачтар сиздерди кабыл ала албайт. Анан ошол врачтар менен такташып, анан бараарда жанагы өзүңүздөрдүн поликлиникага барып, кичинекей чактан бери укол албадык беле? Ошол уколдор боюнча справканы алып, анан айтылган күнү ошо үй бүлө менен болсо үй бүлө, жаңгыз болсо жаңгыз, заявкага канча киши толтурса ошонун бүт баары анан ошо клиникага барасыздар. Клиникага барганда ар бир кишиге акча төлөнөт, достор. Чоңдорго $200, кичинекей балдарга, 18ден ылдый балдарга $170 төлөнөт. Анан сиздердин баарыңыздарды ошо жактан бир күн кетет экен дейт. Бир күндө ошол үй бүлө деген медкомиссияны өтүп чыгат. Медкомиссияны өтүп чыккандан кийин сиздерге
ошол жактан уколуңар жок болсо, жана ковидке жараша ошол жактан укол сайылат. Башка бүт эмелердин баарын өтөсүңөр, оорусу жокпу, жугуштуу оорус жокпу деген анализдердин баарын тапшырып өтөсүздөр. Анткени эмнеге текшерет? Анткени деген Америка бир адамдарга жугуштуу оорусу жок бекен, биздин жарандарга зыяны келип калбайт бекен деп атайын текшертет. Анан ошол конверт полностью папкага салынат дагы, ошол анализдердин баары сиздердин колуңуздарга берилбейт. Ал врачтар айтат, биз бул катты деген Американ посольствосуна өзүбүз жиберебиз дейт. Сиздер болсо ошо интервьюга чейин жок дегенде 2 жума калганда больницага барып, жана медкомиссияны өтүп коюшуңуздар керек. Сиздердин колуңуздарга ошо жанагы уколдор жөнүндө ковид боюнча укол алынды деген справка берилет. Анан төштү тартылган рентген флюорография деп коебу, ошол эле берилет. Калган документтердин бүт баары папкага салынып, анализдердин баары анан посольствого жиберилет. Анан уже убакыт келди. Убакыт келгенден кийин посольствого баягы айтылган күнү үй бүлөңүздөр менен чогуу барасыздар. Айткан документтердин баарын алып алып, акча жаныңыздарга салып алып, посольствого киргенде кичинекей балабы, чоң балабы $330 ар бир кишиге төлөнөт, достор. Анан интервьюга кирердин астында фейс контролдон өткөрөт. Посольстводан 2 жерден фейс контролдон өткөрүп, жана металлоискатель менен силерди бир сыйра текшерип, баарыңыздарды киргизип, анан бир чоң залга отургузат, аяктан бир окошкага фамилия чакырып, алып келген документиңердин бүт баарын алат да, ошол жерден $330 төлөйсүздөр. Андан кийин күтүп тургула дейт. Күтүп тургандан кийин силердин очередь келгенде анан консулга киресиздер. Анан консул ошол жактан баягы сиздер өткөргөн документтерди бир сыйра өзүнүн астында иштеген кишилер баарын карап берип, мунусу бар экен, мунусу жок экен деп туруп консулга заранее отчет берип коюшат. Анан консул ошол жактан сиздер менен сүйлөшө баштайт. Ошол жактан анан керектүү суроолорду берет. Силер үй бүлөсүңөрбү, канчадан бери жашап атасыңар, үй бүлө боюнча документиңерди көрсөткүлө деп. Ошондо силер деген жанагы свидетельство о браке көрсөтүш керек. Ооба, биз үй бүлөбүз деп. Анан баягы заявкага өзүңүздөрдүн баягы жашап аткан жубайыңыздарды дагы, жубайыңыздар менен болгон балдарды дагы чогуу барат да. Андан тышкары сиз эгерде мурда үйлөнүп, анан ажырашып кетсеңиз, ошондо балдар болсо, ошол балдар да заявка кошулат да, ошолор дагы сиздер менен чогуу барыш керек. Жубайыңыздар дагы мурдагы турмушунан балдар болсо, ошол балдар да кошулат заявкага, анан ошолор дагы барыш керек. Анан ошонун баарын тактап, тастыктап, силердин образованияңар жөнүндө сурой берет. Кана мага көрсөткүлөчү. Канчанчы классты бүткөнүз, 11-чи класстын аттестаты барбы деп. Анан ошол жактан анан жаңгыз катышкан киши, мен 9 деле бүткөм. Андан кийин окуган эмесмин, колледжге, техникумга, училищаны окуган эмесмин, дипломдорум жок десеңиздер, анда отказ болуп калат. Бул жакка көрсөтүш керек эң жогорку образованияны. Университетти бүтсөңөр, университетти бүттүк. Андан кийин жанагы кандидаттыгын жактап, докторский защита кылып атпайбы, ошонун эң жогорку билимди көрсөтүш керек. Анан ошону тастыктап беришиңер керек, достор. Анан бүт баары жакшы болсо, сиздерге консул айтат, сиздер кете бериңиздер. Анан жана электронный поштаңыздарды карап туруңуздар. Биз ошол электронный поштаңыздарга 3-4 күндүн ичинде, 4-5 күндүн ичинде ответ беребиз деп. Анан ошо электронный поштага келет, силердин документиңер, паспортуңардын бүт баары даяр деп. Анан сиздер деген ошо жака баратканда уже балдарыңыздарга загран паспорт аштырып, күйөөсү, аялы болуп, бүт паспорттун баарын тышташ керек, ошо заграндын баары калат ошол жакта. Анан айткан күнү барсаңыздар, кайра фейс контролдон текшерип, анан ичине киргизет, киргизип туруп, анан ошол жактан анан паспортуңарды берет. Эгер өтсөңүздөр, өттүңөр дейт, өтпөсөңүздөр, өткөн жоксуңуздар дейт. Анан ошо өтсөңүздөр, ошо ар бир паспорттун бир барагына анан Америкага кете турган визаны басып берет, достор. Анан ар бир киши $220 грин картага төлөш керек. Ошо Америкага кеткенге чейин, ошо грин картаны мияктан аласыздар да. Ошого кеткенге чейин ар бир киши грин картага $220 төлөп, анан ошонун квитанциясын алып аласыздар. Анан мындай да, Америкага кандай кетиш керек. Андан кийин эле билет сатып алыш керек дагы. Анан
кете турган учур келет. Сиздер жанагы справка алгандан кийин, медицинский справка алган күндөн баштап анан 6 ай санала баштайт. 6 ай санала баштайт. Медицинский справканы алгандан кийин силер 2 жума же 3 жумадан кийин интервьюга барасыздар. Аякта уже 2-3 жума өтүп кетет. 6 айдан 2-3 жуманы алганда ар жакта 5 ай калышы мүмкүн, 4,5 ай, 5 айдан кичине ашыгыраак болушу мүмкүн. Анан ошол учурга чейин өткөрбөй анан кетип калышыңар керек. Ошон үчүн биз сиздерге айтып атпайбызбы? Ким главный аппликант болсо, заявканы толтурса, ошол киши, жолдошу болсо, жолдошу эртерээк билет алып алып, анан Америкага кете берсе болот. Калгандары кечки билетти ошондо эле заказ берип, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин учабыз деп күтүп турса болот Кыргызстанда. Жолдошу болсо, бул жака эртерээк учуп келип, таможнядан өтүп, жанагы медицинский справканы силер бул жака кетип атканда, заключениясын, папканы силердин колуңарга берет, бирок ачпагыла дейт. Анан силер бул жака келип, таможнядан өтүп атканда аэропорттон, анан иммигрейшн офицерине ошол папканы бересиздер, визаңызды көрсөтөсүздөр, анан you welcome USA дегенден кийин анан кирип, например, Бруклинге келип, бул жака жайланышып, жумуштап, квартира тап, анча-мынча иштеп, анан бутка кичине туруп каласыздар 2-3 айдын ичинде. Андан кийин үй бүлө билети бар да самолетко. Анан алар учуп келип, мияка келип калышат. Ал учурга чейин үй бүлөнүн бүт баарынын грин картасы сиздерге келет, social security'лардын бүт баары келет. Анан англис тили эле керек, достор. Англис тили болсо, сиздер граждандерден айырмаңар жок. Каалаган жумушта иштейсиздер, балаңыздар 17, 18, 19 жаштагы балдарыңыздарды окутам десеңиздер, грин карта менен окуу льготасы менен болот. Окушат, анан иштешет, анан турмуш оңолот, достор. Бул убактылуу. Көп кишилер айтат, мен да ошого кошулам. Эгер грин карта менен келген жыргалды, грин карта менен келгенден кийин сиздерге бир 1-2 жумага жетпей social security'ңар келет. 1 айдан кичине өткөндөн кийин грин картаңар келет. Ошол грин картага дүйнөдөгү жыл сайын 15 миллионго жакын киши зар болуп жүрөт. А сиздер болсо утуп алып, келсемби, келбесемби деген болбогон иште. Достор, ошондой. Дагы көптөгөн видеолор чыгат, Кудай буйруса. Мага көптөгөн мекендештер айтып атат, жанагы тракттын окуусун кантип башталат, ошону полностью айтып бериңизчи деп. Менде бир убакыт болгондо ошо тракттын экзаменин кандай тапшырат, кандай вопросторго даярданыш керек, автошколу, трак школуга кандай барыш керек, анан роуд тестке барганда жана pre-trip inspection деп коет, ал дагы оор нерсе. Англис тилинде ошо американецке трактын башынан аягына чейин бир 10 мүнөт англисче түшүндүрүп бериш керек, тияга тигиндей болот деп. Андан кийин кабинага отурсаңар, инструктор жаныңарга турат. Анан ага дагы 10 мүнөт ошо трактын ичиндеги воздушный системаны, тормоздордун бүт баарын түшүндүрүп берсеңиздер, анан айдатып, эгер өтсөңүздөр, анан ошондо колго берет. Бул дагы абдан убакытты ала турган иш. Ошон үчүн биздин Telegram каналга катталсаңыздар, ошо трактын 3 экзаменинин combination, airbag, general да 3 экзамендин вопростору менен ответтери бар. Азыртан 1ден 2ден күнүгө бирден эле билетке даярданып турсаңыздар, баары жакшы болот. Анткени мен бул жака келгенде англискийим анча жок болчу. Андан кийин акырындан күн сайын 2 сааттан окуп атып, анан ошол суроолорду мен 4 ай даярданып, көз менен жаттап, анан кийин экзаменге барганда ошол суроосун көргөндө жообун билчүмүн. Ошентип атып мен 3 күндө 3 экзамен тапшырып кеткем. А кээ бир кишилер ошол экзаменге 2 ай, 3 ай, 4 ай кыйналып тапшырышат. Ошон үчүн кийинки видеого жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар, достор.